Бүт эле кымбат. Мына эшиктер 3,5 почти что айланды да. А мына кичинекей айнектер 1000 сомдон өйдө. Бишкек шаарынын тургуну Гүлнара Карыбекова балдары Москвадан келе жатканына байланыштуу үйүн кеңейтип жатканын, кымбатчылыкка карабай курулуш материалдарын сатып алууга аргасыз экенин айтууда. Просто балдар үйлөнүп, эме кылып кеңейтели деп монтип временка салып, тактайлар кымбат экен аябай. Монда балканын өзү эле 650 сом экен. 4 метр, 5-6 метрликтер эле. Рейкалар болсо тоже кымбат экен. Курулуш материалдарын саткан сатуучулардын өздөрү дагы баалар өскөнүн айтышты. Бишкектеги Баткен базарында иштеген Нарымбек Чанкиловдун айтымында айрым товарлар 2 эсе кымбаттады. Бул тармакта уже биздин иштегенибизге уже 8 жылдан ары өттү. Быйылкы жыл негизи кымбат, былтыркы жылга караганда. Быйыл основной Россиядан келген товарлар кымбаттады. Например, ОСБлар азыр былтыр 600ден келсе, быйыл 1400ге чыгып кетти. Арматуралар кымбаттады, цементтер кымбаттады, краскалар. Негизи эле бүт Россиядан келген товарлардын баасы көбү өстү да, былтыркыга салыштырмалуу. Нарымбектин айтымында баалардын көтөрүлүшү сооданын да солгундашына алып келди. Кымбатчылык жыгач, цемент жана башка курулуш материалдарына караганда темирден жасалгандарга көбүрөөк таасир эткендей. Бишкекте жер үйлөрдү куруп иштеген ишкер Самидин Садабаев арматуранын баасы болуп көрбөгөндөй көтөрүлгөнүн белгиледи. Ошо биз үй салып иштейбиз. Частный үйлөрдүчү. Ошо арматура азыр кымбаттап атат. Былтыр бул убакта 38 сомдон алып иштегенбиз. Азыр 76дан алдык кече. Айырмасы өтө чоң болуп атат. Ушул жака бир аз бийликтегилер бир аз карап койсо болмок. Эң главный ошо баары арматурага келип такылып атат да. Эң кымбат арматура 76 сом деген бул өтө кымбат нерсе да. Пенопласта аябай кымбаттап кетти. 475ден алчык. Азыр мына 540дан алып атабыз да. Курулушчулардын айтымында арматуранын өздүк баасы туракчайдын чарчы метринин баасына таасир этет. Бул айрым учурда 15-20%га чейин жетет. Жалпы эле темирдин кымбатташы менен инженердик тармакка керектелүүчү түтүктөр, темир каалгалар лифттен тартып кенедей мыкка чейин кымбаттайт. Сатуучулар өздөрү Орусиядан келип жаткан товарлардын баасы доллардын, күйүүчү майдын кымбаттаганына байланыштуу көтөрүлүп жатканын белгилешүүдө. Бишкектеги Баткен базарындагы сатуучу Нарымбек Чанкилов айрым товарлардын көлөмүнө Орусиядан чектөө дагы киргизилгенин, баалар ошого жараша кымбаттаганын айтты. Могу шуруптар, например, былтыр 100 сомдон болсо, быйыл 120 сом, 150 сомго чейин. Кафелдер болсо, былтыр 180 сом, 250 сомдон болсо, быйыл 440 сомго чейин көтөрүлдү. Краскаларга ар бир чакаларына 100 сомдон кошулду. Элементарный базальттарга жана гипсокартондорго 100 сом, 50 сом, 80 сомдон баалары көтөрүлүп атат. Бизге ошо Россиядан лимит койду деп айтып атышат фирмалар. Например, айына былтыр 10 фура берилсе, быйыл фирмаларга 2 фура лимит коюп берип атышыптыр да. Ошон үчүн товар жетишсиз болуп атат Бишкекте. Ошонун негизинде товарлар кымбат болуп атат. Орусиянын өзүндө дагы курулуш материалдарынын баалары күн санап өсүп жатканын маалымат каражаттарынан байкоого болот. 2021-жылдын 1-кварталында жылуулагыч материалдар жана цемент бетондун баасы 10%га кымбаттаган. Арматуранын баасы май айында эле 10%га өссө, жалпы металлдын баасы ушул айда 25%дан ашуун көтөрүлдү. Орусиялык металлотрейдерлер орточо сорттогу 1 тонна темирди 70 000 рубльге баалашууда. Алардын божомолу боюнча баалар июнда дагы 15%га кымбаттайт. Ушул тапта Кыргызстанда көп кабаттуу имараттарды куруп иштеген 200дөн ашуун компания бар. Курулуш материалдарынын кымбатташы айрым капиталы аз компанияларды ишин токтотууга аргасыз кылышы ыктымал. Албетте бул курулган үйлөрдүн баасына таасир этет. Демек, ошол сатып ала турган кишилер мүмкүн бир 20 000 доллардан бир 5 000 долларын мындай айтканда биринчи төлөм кылып, анан каалаганы кийин төлөсө, адыр 5 000, 7-8 000 доллар керек болуп калат. Демек, мурун 3 жылда үйлүү болом дегендер 4-5 жылда үйлүү болуп калат. Анткени реалдуу түрдө айлык көтөрүлгөн жок. Кыргызстанда деле көтөрүлгөн жок сом менен, Россияда деле биздин мигранттар үчүн рубль менен айлык көп көтөрүлгөн жок. Демек, албетте бул экономика басаңдай түштү. Жалпы курулуш тармактагы мурунку темп менен салынбай, мүмкүн 1,5-2 эсе мындай жайыраак салына баштады десек болот. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.